На той стороне не вы, брат! Ленинграду нужен фарватер! Соғыш жылдарында немис аскерлери шаарды жок кылуу максатында Ленинград шаарын курчоого алышкан. Аларга каршы турган Кызыл армиянын катарында Ош облусунун Кара Суу районунан барган Арзыбек Абдурайымов да болгон. Ошол кездеги шаарды аткылоодон, бомбалоодон жана ачкачылыктан миңдеген адамдар каза тапкандыгына күбө болгондугун балдарына, небере чөбөрөлөрүнө айтып берет. Азыр ардагердин кулагы жакшы укпайт, бирок уулу Абдыманап Арзыбеков атасынын башынан өткөргөн күндөрүн жатка билет. Soğuşma birinçili Leningrad blokadasına tuş gelip, al жерде 2,5 жыл Leningrad blokadasında soğuşkan. Ошо soğuşkan жерде soğuş bütkөнгө чейин кийин Leningrad'ı boşaltıp, анан немистер de Ukrayna, Polşa, Germaniyaga чейин акыркы убакытта жеткизип келишкен да. Анан акырында Германиядан кайтып келген. Арзыбек Абдурайымов 1941-жылы 18 жаш кырчын курагындагы советтик армиянын катарына чакырылат. Алгачкы даярдыкты Петропавловск шаарынан өткөн жоокер Берлинге чейин жеткен. Soğuşка келгенден кийин кайрадан колхоздо бригадир болуп иштеген. Ошол боюнча бригадир болуп, анан завучаска бригадир, пенсия чыкканга чейин бригадир болуп иштеди, завучаска болуп. 10 баласы бар. 10 balasından 5'i kız, 5'i oğul baldары. Учурда ардагердин 55 небереси, 105 чебереси бар. Бүгүнкү күндө кулагы укпаганы гана болбосо, ден соолугу жакшы. Биздин жаштыгыбызда атам soğuş боюнча az айтат эле, где-то 40-50% айтат эле, бирок өзүн өзү кармай албай толкундарын бийлеп берет эле. Nemislerden жеңилишин көпчүлүк себеби акыркы маалдарда 2 жыл СССРдин суугунан көпчүлүк солдаттар немистер тоңуп өлгөн деди. Ошолорду өз көзүбүз менен көрүп, биз ошолор менен согушканбыз дейт. Быйыл жеңиштин 75 жылдыгын тосуу үчүн Москвага да өтө турган парадка чакырылган болчу. Бирок өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу барбай калган. А бирок аксакалдын кылган эмгегин мамлекетте унутта калтырбай, жыл сайын кабар алып, белектерин берип турат. Мамлекет тарабынан былтыр болсо бир машина берген, жеңил машинаны өлсөм, быйыл 75 миң акча берди, 75 жылдыгына. 2 жыл, 3 жыл башта Leningrad blokadasına katışkan ile ошодон Putin'in özünün kolu menен gramata medallarını alıp gelip Rusya'dan посол өзү алып келип, өзү келип тапшырып кеткен. Арзыбек атанын кылган эмгектерин үй бүлө мүчөлөрү да сыймыктануу менен айтышат. Бүгүнкү биздин жыргалчылык жашообузда чоң ата чоң энелерибиздин салымы өтө чоң. Менин азыр чоң атамдын жашы 100дө. Биз атам менен сыймыктанабыз. Ürda. Hey yurda detin ürdayın, kırkırdın başın kırlayın, kızılaymak getirmek, bana kızlardı koşu ürdayın. Кыргызстанда улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине тийиштүү деңгээлде көңүл бурулуп келет. Аларга ай сайын мамлекет тарабынан 7 000 сомдон акчалай компенсация, президенттик өмүр бою ай сайын 10 000 сом өлчөмүндөгү стипендиясы. Андан сырткары жыл сайын 9 май күнү бир жолу берилүүчү 15 000 сом каралып турат. Жаркын келечекти тартуулаган ата-апаларыбыздын эрдиктери эч качан унутулбайт. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.